исламский карточки. Ар бирибизде мына М-банк колдонбогон барбы? Ким М-банк колдонбойт? Мисал, кимдин ата-энеси М-банк колдонбойт? Барбы ошондой киши? Я. М-банк колдонгон карыялар колдонбойт го. Кары жок, жашы мындай. Азыр мисалы, мына сиздердин араңызда колдоносуздар, магазинде барып нерсе сатып алып, тияк-бияка колдоносуздар. Бул ушул жерде өтө маанилүү нерсе бар да. Ушуну үй бүлөлөрүбүзгө, ага-инелерибизге, эжеке карындаштарыбызга, досторубузга жеткиришибиз керек. Ошол М-банкпы, же Айыл банкпы, же РСК банкпы айырмасы жок. Кимисинде исламский терезеси бар боло турган болсо, карточкаларыңыздарды именно исламскийге өткөрүңүздөр. Телефонуңуздардагы исламскийге өткөрүңүздөр. Неге? Атайын азыр карточкалар чыгып атат. Исламский аслында мусулманча деп. Неге? Биринчиси, азыр көп адам билбей М+бы не ошону колдонуп атат. Ал таза сүткорлук. Таза сүткорлук, ошону карыз алып иштетип атат. Ал таптаза сүткорлук. Түшүнүктүбү? Сиздер аны байкабайсыздар, анын эрежелерин биз жакшыраак билебиз. Эже сөз узарып кетет. Ал болбойт. Экинчиден ошондой онлайн кредит деген бар. Жаш жигиттер көпчүлүгү билбей калышы мүмкүн. Мисалга атасынын телефонун алып ойноп жатып, басып бир-эки жолу басса эле кредитти алып алган болушу мүмкүн. Анан бир карасаңыз эле сиз эмне болуп калгансыз? Карыздап калгансыз, акчаңызды толтура карыз болуп калгансыз да бул жактан. Ал онлайн кредит, харам ал. Көрдүңүздөр, М-банкта ошондой нерселер бар да. Жанагы традицион нерселер. Исламскийге өтсөңүз, ошондой нерселер сизге не болбойт, сунушталбайт. Жок, ошол нерсе. Бир. Экинчиден, дагы бир маанилүү нерсе, начисление деген сөз бар. Начисление за остатку деген сөз бар. Калдыкка, мисалга бир айда сизди мындай карап турат, ушунча 30 миң, постоянно 30 миңдей турду да сиздин немеңизде, кемибеди. Анан 0,005 ушунча пайыз сизге акча түшөт. Ошол таза харам да. Таза харам ал. Бонус. Бонус эмес, ал бонус сиз товар сатып алганыңызда түшөт го, ал эмес. Бул сиздин картаңызда калгандыгы үчүн, акча калгандыгы үчүн сизге тияктан акча түшөт. Кошумча. Бул арамдын тазасы да. Түшүнүңүздөр да. Таптаза арам дегенден максат арам деген сөз. Ошол нерселер бар да. Ошон үчүн исламскийге өтүш керек. Ислам сизге телефонуңуздардан бери өткөрүп алыңыздар. Баары бир ошол нерсени биз эмне кылып атабыз? Колдонуп атабыз. Исламскийге өтсөңүздөр, исламскийде кадимкидей ошол процесстер бар. Сиз төлөөлөр бар го, сизде бар. Магазинге барып ошо менен төлөө бересиз. Базарларда төлөө бересиз. Бири-бириңиздерге акча которо бересиз. Болгону арам нерселер сизге берилбейт. Ал өтсө болот. Ооба, аны көрсөтөбүз азыр. Түшүнүңүздөр, карточканы сөзсүз алмаштырыңыздар. И плюс исламский банкинг жагына дагы эмне кылып кетиңиздер? Жанагы телефондон бери которуп салыңыздар. Телефондон. Бул нерсе менен караңыздар. Бул жөн эле бир арамдан сактануу гана эмес, плюс адал жолду өстүрүүгө бир өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуу болуп атат бул. Себеби любой банк эмнени карайт? Да, карайт. Где выгод дейт да. Пайда кана. Туурабы? Балар бизнесмен ислам көзү менен карабайт ал бизнесмен. Ненин көзү менен карайт? Киреше табуу, бизнес көзү менен карайт. Каякта пайда да? Где выгод да? Ал карайт. Эми турат да. Ал жерде исламский счет менен, мисал М-банкта исламский счет менен неме кредит счету бар го, өзүнчө. Экөө бири-бирине аралашпайт. Счеттор өзүнчө. Мында карайт. Исламский тарабында акча не түшүп атат? Көбүрөөк түшүп атат. Традиционкада акча не болуп кетти? Азайып кетти. Исламский выгод экенде балким келечекте Кудай Таала ошол кишини толугу менен исламскийге өткөрүп коет. Толук ислам каржылоо болот. Ошого мына жерде отургандар биз өзүбүздүн салымыбызды кошкон кишилерден болуп калабыз да. Бул бир сонун нерсе да, туурабы? Адамдарды арамдан сактап калдык. Адал нерсе элге эмне болуп жатат? Сунушталып жатат. Анан тиги традиционкадагы акчалар билесиздер, алар оборотто да обычно. Ал арам жакка деле айланып кете берет. Сүткорлукка берилип кетиши мүмкүн. Бир адам арак сатып атса, арак сатуу бизнесине кетип калышы мүмкүн, башкасына. Бирок исламскийге көрсөңүз, счеты отдельный болгондуктан исламский жактагылар эч качан неге колдонулбайт? Арам жагына колдонулбайт. Кайра эле мурабахага колдонулат ал. Көрүңүздөр, кандай сонун маселелер бар да мунун ичинде. Ошон үчүн сиздерден сураныч, ар бириңиздерде мисалга М-банк бар. Мына ошол М-банкка киргениңиздерде жөнөкөй эле бир-эки эле шаг, мисал, азыр мен кыскача эле айтайын, кыскача. Главныйга киргениңизде сиздердин атыңыздар турат мына.
Мисалы менин атым турат. Ошол жерге кирсеңиз биринчи эле тип банкинга деп турат мына. Тип банкинганы бассаңыз эле аны не турат? Исламик деп турат. Исламик жакка өтүп кетсеңиз эле берки шотторуңузду дагы анан шотуңузду дагы бер жакка которо эмесе, ооба деп басасыз. Шотуңуз дагы өтүп кетти. Толугу менен сиз исламскийге өтүп алдыңыз. 1-2 кнопка. Көп нерсе жок бул жерде. Түшүнүктүү эле иншалла. Аллах разы болсун.